Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинин номер 50 сабак эң сонун кызыктуу темага келдик. Мектеп мугалим менен сиздин байланышыңыздын мааниси. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ата-энелердин баардыгы өз балдарынын мыкты, билимдүү, адеп ахлактуу болушун каалайбыз. Ошону өмүрү менен бирге тилейбиз. Бирок көпчүлүгүбүз балдарыбыз билим тарбия алуучу эң ыйык жер мектеп менен байланышууга, барып кабар алууга, тиричилик, иштеп жүрүп такыр убакыт таппайбыз. Кээ бирибиз такыр эле кызыкпайбыз. Биздин балдарыбыздын окууга кызыкпагандыгынын, тартибинин начарлыгынын бир себеби дал мына ушунда болушу мүмкүн. Анткени урматтуу ата-энелер, мектеп билим алуунун абалына кызыкпасаңыз, маани бербесеңиз, мектепке келбесеңиз, анда сиздерди көрүп балдарыңыздар мектептен билим алуунун анчалык деле зарылчылыгы жок экен. Ошон үчүн ата-энем кызыкпайт тура, сурабайт, барбайт дагы деп ойлоп, мектепке окууга урмат, кызыгууну жоготот же төмөндөтүп жиберет. Демек, урматтуу ата-энелер, сиздердин активдүү колдооңуздар, кызыгууңуздар менен гана мектепте билим тарбия берүү толук кандуу болуп, максатына жетет. Жыйынтыктап айтсак, урматтуу ата-энелер, сиздердин мектеп, мугалим менен байланышыңыздар эмнени берет? Төмөнкү бир нече мисалдарды келтиребиз, анда эмесе көңүл буруңуздар. Биринчиден, мектеп билимге, балаңыздын келечегине, кызыгууңуздун үлгүсүн көрсөтөт. Экинчиден, мектепти урматтоо белгиси болот. Үчүнчүдөн, мугалимдин эмгегине ызат, урмат болот. Төртүнчүдөн, сабактарга даярдануу, катышуу, жакшы окууда балаңыздын жоопкерчилигин жогорулатат, кызыгуусун өстүрөт. Бешинчиден, мектеп турмушун жакындан билесиз, кемчилигин оңдоого сунуш айтасыз. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, мектеп менен тыгыз байланышта болсоңуздар, өтүлүп жаткан сабактардын сапатын, класста башка балдарга салыштырмалуу өз балаңыздын билимин, тарбиясын өз көзүңүз менен дагы көрө аласыз. Жетинчиден, үйгө барып балаңыз менен мектеп билим жөнүндө сүйлөшүүгө даяр болосуз. Демек, ушул жеринде аябай көңүл бурсаңыздар, урматтуу ата-энелер, балдарыңыздар менен жакын болуунун бирден бир себеби балдардын турмушуна дагы кызыгып, алардын мектептеги жашоосу менен дагы кабардар болуп турсаңыздар, үйгө барганда балаңыз менен дагы мектеп билим жөнүндө сүйлөшүп, ал менен жакын болосуз. Демек, урматтуу ата-энелер, мектеп менен тыгыз байланышта болсоңуздар, биринчи кезекте өзүңүздөрдүн абийириңиздер, урматыңыз, мектеп, мугалимдер өз балаңыз алдында өсөт. 9. Келечекте балаңыздын бир кесип тандап алуусуна, анын жөндөмүн, кызыгуусун көрүп, балага багыт бере аласыздар. Ошол нерсеге даяр болосуздар. Балаңыздын достору ким экенин мектепте болуп дагы балаңыз жөнүндө кененирээк биле аласыздар. Мектеп менен тыгыз байланышта болсоңуз, урматтуу ата-энелер, сиздер балаңыздарды окутуп, тарбиялоодо мугалимге жардам бересиздер. Балаңыздын билим алуудагы, тарбиялануудагы кемчилигин, себептерин билип, оңдоого мүмкүнчүлүк аласыздар. Үй бүлөдө билим алуусуна шарт түзүү, жардам берүү жана контролдоо. Туура тарбиялоодо педагогдордун усулдук педагогикалык, психологиялык кеп-кеңеш, консультациясын ала аласыздар. Демек, урматтуу ата-энелер, мектеп менен тыгыз байланышта болсоңуздар, сиздер ошол эле учурда балаңызга дагы жакындайсыздар, андан тышкары педагогикалык, психологиялык кеп-кеңештерди дагы алып турасыздар. 17. Акыркысы, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, балаңыздардын мугалим билбеген мүнөздөрү, адаты, оруусу, кызыгуусу жана башкалары жөнүндө мугалимге айтып берип, аны ар тараптан билип, туура тарбиялоосуна жардам бересиздер. Демек, урматтуу ата-энелер, эгерде мектеп менен тыгыз байланышта болсок, биз мугалимдер менен биргеликте балабыздын таалим, тарбия, билим алуусуна эң жакшы көмөкчү боло алабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.